Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Өтүп бара жаткан аптада Кыргызстандагы саясий жүрүштөр мурдагы жолунан бир топ өзгөрдү. Буга чейин 2 жылдан бери туш тараптан чыгып алып, бийлик талашып, бирок бетине аргандай темаларды карманып кыргыз элине тынчтык бергиси келбей жүргөн уюшкан саясий топторго алардын аргандай инструменттерине карата чечкиндүү чаралар көрүлө баштады. Буга чейин кой эми, өзүбүздүн жарандар, бүгүн болбосо эртең өздөрүнүн жеке амбицияларын жыйыштырып, кеп сөзгө келип, бузукулук кылууну токтотуп, элибизге баарыбыз бир болуп кызмат кылабыз деп сабырдуулук кылып келген бийлик эми бул жол өлкөнү туп-туура туңгуюкка алып бара жатканын көрдү да, мыйзам чегинде олуттуу чараларды колдонууга мажбур болду. Бийликке жете албай жандалбастап жаткандардын Кемпир-Абад сценарийи ишке ашкан жок. Өздөрүнчө чогулуп алып, Кемпир-Абад шылтоосу мында калып эле, биз буга чейин айтып келгендей, жалаң гана төңкөрүш жасоо, элди портерлерге жүктөп аянтка алып барып, массалык башаламандыктарды уюштуруу, анысы аз келгенсип курал жарактар менен провокация кылып аткылап, мына бийлик элди атып жатат деп күнөөнүн баарын бийликке аңтарып туруп, бүтүндөй кыргыз элин көчөгө чыгарып, ак уюн дагы, көк уюн дагы басып алып, майкандап, анан жыргап баарыбыз бирден майлуу сүттүү жерлерди ээлеп калабыз деген ойлору ишке ашпай калды. Кыргыз эли убак эле мындай кинолорду көрө берип, башы катып бүткөнүн булар түшүнүп жете элек болсо болгондур, бирок бүгүнкү кырдаалды туура түшүнгөн кыргызстандыктар басымдуу экенине баарыбыз күбө болдук. Бийликти кумсап, элди колдонуп тополоң салып, бийликке барып аламын деген пландар бүгүнкү күндө ишке ашпай турганы далилденди. Бирок баары бир арабызда ак менен караны айырмалай албай жаткан, бул саясатчы чалыштардын айла амалдарына, куру жалган сөздөрүнө ишенип отургандар да жок эмес. Ал мекендештерибиз дагы күн өткөн сайын абалды ичинен билип, Кыргызстанга бүгүн тынчтык жана ынтымак абадай зарыл экенин түшүнөрүнө ишенебиз. Камалгандар камалды го, бирок булардын ана башчылары бүгүн деле эркиндикте. Өздөрүн дүйнөдөгү эң эле сабаттуу, эң эле акылдуу, анан ислам ааламындагы эң эле ыймандуу адам кылып көрсөтүп жүргөн жашоосун улантууда. Алардын башындагы бир тал чачы дагы түшкөн жок. Аларга ишенип Москвада жатып алып, үйрөтүлгөн сөздөрдү сүйлөп, элдин баарына жаман көрүнгөн кыздарыбыз мындай деп айтып чык десе, арты алдын карабай эле ролдорду ойноп жүргөн алданган жигиттерибиз жоопкерчиликке тартылып жатышат. Булардын убалдары эми албетте бул уул кыздарыбызды өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуп жүргөн, президент боломун деп ар кандай амалдарды жасап жүргөн саясатчылардын абийиринде экени талашсыз. Булар неге камалып, жоопко тартылбайт дагы, буларды ээрчип, гипноздолуп, зомбиге айланып калган жаштар камалып жатат деген суроо сиздин жүрөгүңүздү дагы тынчын алып жатса керек. Албетте, баленин баарын кылган ушул эски карышкырлар дагы жооп берүүгө келгенде периштедей болуп сыртта карап турган куу түлкүлөр да ушулар болуп калганы такыр туура эмес. Бирок булардын көкүрөгүндө жогорку кеңештин депутаты деген мандаты бар. Буларды камайын десе эле өзүнө окшогон айрым популист кесиптештери парламентте отуруп алып, коргоп, колдоп, камакка алууга уруксат бербестен күйдүрүшөт. Бирок ошол эле мезгилде жаштар камалганы туура эмес, аялдар камалганы туура эмес, сөз эркиндиги сакталсын дегенден чарчабайт. Анда ошол жаштар, аялдар ким үчүн камалды? Анда ошол жаштарды, аялдарды каматып коюп отурган жаныңдагы кесиптешиңди камайлы. Иштин баары ошондо турат го дегенге макул болгусу келбейт. Бирок тергөө органдарындагы фактылардын негизинде жогорку кеңештин депутатымын, мени камаганга эч кимдин күчү жетпейт деп отурган кишилер дагы бул сапар мыйзам чегинде жоопко тартылат го деп ишенебиз. Анткени баарыбыз билгендей, мыйзам баарына бирдей эмеспи. Депутатсыңбы, партияң барбы, кооз сүйлөп артыңан бир уч элди алдап сулдап ээрчитип жүрөсүңбү, жокпу? Бул албетте башка маселе. Планды сен түз дагы, жаштардын башы көзүн айлантып камакка отургуз дагы, анан өзүң ыймандан, динден сүйлөп, аппак периштедей болуп, парламентте сыр бербей отура бергениң албетте Кудайга дагы жакпаган адилетсиздик, экижүздүүлүк болуп калбайбы? Андайга жол берилбей, жакынкы күндөрү бул маселе дагы өзүнүн адилеттүү чечимин табат деп ишенебиз. Эми Азаттык радиосунун Кыргызстандагы кызматынын 2 айга жабылышы боюнча бир-эки ооз сөз. Туура, Кыргызстанда сөз эркиндиги болуусу зарыл жана ал нерсе жашообузда бар. Ошол болгону үчүн баарыбыз чыгып алып, билген дагы билбеген дагы сөзүбүздү жазып, сүйлөп, ашыгы менен
söz erkindigi berilip ketkendikten bir aytor arabızda kebir mekendeşlerimiz özün Kudaymın dep dagı atap jüröt. Azatlık radyosu jabılgan bolsa söz erkindigi jok boldu dep körсөткүдөй, Azatlık radyosu söz erkindiginin körсөткүчү emes da. Azatlık radyosu bolgonu Amerika Koşma Ştatlarının Kongresinden karjılana turgan, mamleketlik departamentine kızmat kılgan mekeme. Munu emi bilbegen kişi jok. Demek Azatlık radyosu özdörü aytıp betine karmanıp жүрgөндөй köz karandısız media emes. Bolgonu koca oyunu akışıda oturgan, oşolordun çiğgen sızığынан 1 milimetr dağı çıga albay turgan, kadimkide ele buyruk atkarucu işkana. Demek bulardın eç kanday köz karandısız media menen tiyешеси jok. Toğluğu menen özünün akışıdagı sayasat jasooçu koca oyununa köz karandı ele radyo. Anan ele eldin barın akmak görüp biz köz karandı emes mediabız, biz erkinbiz, biz beytarapbız degen jomoktorun aytıp жүрgөнü gana bolbosa, bulardın mınday kalptarına işengen dele kişi kalgan jok bolsa gerek. Emi özüңüz oyloңuz. Жөндөн жөн эле ошончо чоң каражат кетирип, Кыргызстанга жана башка өлкөлөргө азаттык деп радио ачып, күн сайын чыгым кылып кимге зарыл. Сөз эркиндигин, демократияны үйрөтөбүз деген лозунг астында кирип келип алып, Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип, кыргыздар кандай жашашы керек экенин АКШда отуруп алып чечкиси келгени кандай. Колдогону гей-парад, жектеп мокочо кылып көрсөткүсү келип жатканы ислам дини же кыргыздардын үрп адаттары экенин кыргыз эли какшап эле айтып жүрөбү. Biz кыргыздар мисалы АКШдагылар кандай жашашы керек экенин, алардын эли кайсыл партияны колдошу керек экенин, кайсынысын колдобошу керек экенине кийлигишпейбиз го. Анда булар неге бизге кийлигишет? Мейли, кожо оюндарынын буйругу менен Кыргызстанда саясат кылгылары келсин дейли. Анда жок дегенде Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп, Кыргызстандын мыйзамдарын бузбастан, анан кечегидей Кыргыз-Тажик чек арасындагыдай окуялар болгондо кыргыздарды жаманатты кылбастан, бир аз болсо дагы кыргыз элине душман эмес, дос экенин көрсөтүп турушса болмокта. АКШдагы кожо оюндарынын колунан нан жеп жаткан азаттыктын кыргыз кызматынын кызматкерлерин жаман көрүп, алар менен жаман айтышкандын кереги жок. Анткени булар болгону айлык үчүн, АКШдан төлөнүп жаткан акча үчүн, ошол жактан коюлган талаптарды, буйруктарды аткарып жаткан катардагы бир кызматкерлер гана. Көз карандысыз медиабыз деп өздөрүн алдап жүргөн, анан өздөрү дагы ошол жалганга ишенип алган биздин мекендештерибиз гана. Болгону булардын аң сезимине кыргыз элинин басымдуу бөлүгү караңгылыкта жашап жатат. Силер булардан айырмаланып, креативдүү балдар кыздарсыңар. Силердин ой жүгүртүүңөр өзгөчө. Силер өтө башкача акылдуу адамдарсыңар деп мээлерине куюп, өздөрүнө ылайыктуу кылып, мээсин буруп алышканы түшүнүктүү. Анан эми азаттык 2 айга жабылса эле, анын артынан күн көргөн башка ММКлар дагы кошула калып, жаңылык жазбайбыз деп догурунуп чыкканы деле бир чети туура. Кожо оюну бир болгондон кийин, алып аткан акчалары бир чөнтөктөн келип аткандан кийин, аткарып жаткан буйруктары бир болгондон кийин албетте бири-бирине жан тартууга милдеттүү. Бирок Азаттык радиосу жабылган бир катар өлкөлөрдө жашоо токтоп, асман үзүлүп жерге түшпөй эле жашоо уланып, өнүгүп өсүп эле жашап жатышканын унутпасак болгону. Миңдеген жылдардан бери жашап келе жаткан кыргыз эли дагы Азаттык радиосу жок деле бир амалдап жашоосун улантаар. Айтымакчы, регион телеканалы деле көз карандысыз эмес, бирөө кожо оюн да дешиңиз турган сөз. Бирок булардан айырмаланып, регион телеканалын АКШда же Россияда же Кытайда отуруп алып, бирөөлөр өзүнүн максатына пайдаланбайт. Биздин көр тирилигибиздин баары Кыргызстанда. Кыргыз эли кандай күндү көрсө, биз дагы ушул эл менен бирге жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы өз мекенибизде отуруп бирге көрөбүз. Кыргыз элине кыянаттык кылбайбыз. Анткени биздин Кыргызстандан башка мекенибиз жок. Саламатта калыңыз. We'll be right back.